Эми бардык улут өзүнүн иденттүүлүгүн, өзүнүн баалыктарын сактоого аракеттерин көрүшөт да. Анан биз дагы ошо улуттук кийимдерибиздин кооздугун, улуттук кийимдерибиздин акыркы кездерде баягы заманбап дизайнерлер көп бузуп атышат да. Нак кийимдерди, салттуу кийимдерди бузуп, өзгөчөлүктөрдү берип эле мына ошол нерселердин баары интернетке жарыяланат, сүрөттөр. Анан биздин ошол улуттук кийимдердин бузулуп, табиттери бузулуп калганын байкайбыз да. Биз ошон үчүн бир улуттук кийимдердин парады өткөрүү зарылдыгы келип чыкты да. Кимдер ошол парадка катышат? Кимдерди чакырып атасыңар? Биз эми ошол өнөр адамдарын чакырып атабыз. Мисалы үчүн биздин тарыхый инсандардын кийимдери бар. Мисалы үчүн Барсбектин, баатырларыбыздын кийимдери бар да. Мына ошолор менен тарыхый инсандардыкын басып өтүп атабыз. Андан кийин фольклордо жүргөн, этно фольклордо жүргөн ырчыларыбыз бар, комузчуларыбыз бар. Мына болгон биз маданий тармактын өкүлдөрүн тартып атабыз. Экинчиден Салбурун катышат бул жакта. Бул жакта алп адамдарыбыз катышат, көчмөндөр оюнуна кийип чоң кызыгууну жараткан. Эми болгон аракетибизди ошол улуттук кийимдерди аздектеп кийип жүргөн адамдарды биз ушул долбоорго тартып атабыз. Бизде ушундай бир стереотип болуп калды да, ушул кийимдерди мурда артисттер эле кийчү, азыр деле артисттер ошондой кийинип чыгат. Экинчи жагынан азыр мисалы үчүн этно мода деген чыгып атат. Улуттук стилде бир жакшы кийимдерди чыгып атат. Улуттук кийимдердин чеберлеринин жетишкендиктерин өзүнчө бир көргөзмөсү деп айтса болот да, Эми ал дагы сценарийге киргизилип атат. Бизде азыр ошол улуттук кийимдерди кийүү философиясы жок болуп атпайбы? Ошо калпакты деле өзүнүн эрежеси менен, философиясы менен кийишпейт да. Туура жаш жеткинчектердин же болбосо жаш курактуу адамдардын калпактарын улумун кийип алышат. Өзгөчөлүктөрү бар да. Биз ошон үчүн демек биз калың катмарга кыргыз коомчулугуна ошо кыргыз кийимдерин, улуттук кийимдеринин кийүү тартиби, эрежелери, анын философиясы жетпегенден ошол эле кыргыздын эң жакшы кийимдери баягы оймолору казактар биздики деп талашып жүрүшөт да. Мына ушундай бир жагдайлар орун алганда баягы намыстанып биздин чеберлер дагы ошо кыргыздын нак салттуу кийимдерин өзөгүндө сактап калуу аракеттеринде бир топ мисалы үчүн кийиз дүйнөнү айтсак болот да. Ошо кыргыздын салттуу кийимдерин сактоо боюнча чоң программалар менен иштешет. Элечек, белдемчи деген эң сонун проектлери бар да, Суктанасың. Аларды энциклопедияга чыгарып жүрүшөт да. Мына ошондой негизде биз ошо заманбаптагы ошол кыргыздын кийимдерине заманбап бир табит бере турган чеберлерибиз бар да. Биз ошолордун дагы жасап аткан эмгектерин элге көрсөтүү. Алар кандайдыр бир кичинекей бир чакан чөйрөдө эле баягы мода өткөрүп калып, аны жалпы кыргыз эли билбейт да. Биз бул жерде эң негизги эле максатыбыз ушу кыргыздын улуттук кийимдердин кооздугун биздин кыргыз эли өзү көрсө дейбиз да. Суктанып, сиз айттыңыз го жогору жакта артисттер катары эле көрөбүз деп. Улуттук кийим кийсе биз аны артист катары кабыл алып атпайлыбы? Бирок бул ошол кыргыздын улуттук кийиминин кооздугу. Мисалы үчүн түркмөндөр кандай ар күн сайын кийип жүрүшөт. Ар бир улутта бир күн бар, мамлекеттик кызматкерлер дайым өзүнүн улуттук кийимин кийишет. Же болбосо расмий чоң жолугушууларда алар сөзсүз өзүнүн улутунун кийимин кийип барышат да. А бизде деген даже калпагыбызды ошондой бир чоң иш-чараларда кийип баруудан жалтанабыз да. Эмне үчүн? Ар ким өзүнүн курагына жараша калпак кийиш керек деген ойду айтып кеттиң да. Анан мен мисалы үчүн ошол эрежени, ошол маданиятты мен баары эле биле бербейт да. Анан ошол муну каяктан билиш керек мисалы үчүн? Ал эрежеде каякта бар өзү? Мисалы үчүн кыргыз калпагы кылымга деп жакшы Клара деген эжекебиз бар. Ал канча жылдан бери, мына 15-20 жылдан бери ошо калпактын өзгөчөлүктөрү боюнча өзүнчө изилдөөлөрдү жүргүзүп атат. Мисалы чети кызыл калпактар бар кыясындачы. Аларды болсо мына үйлөнө элек балдар кийишет да. Биз бир айылга барса, бул кыз издеп келген турбайбы, буну кызыл калпак кийген жигит экен депчи. Бир ошондой өзгөчөлүктөр, ошондой калпакты биздин улуу бир 60-70 жашка аксакалдар кийип алышат. Мына ошондой баягы жекелик эле формада изилдеп өздөрүнүн аракетин көргөн коомдук уюмдар бар да. Аларга баягы мамлекет жасабаган ишти ошолор жасайт, аракет кылышат да. А бул мамлекеттик саясатта бул ушуну китеп кылып чыгарып, элге жайылтуу деген нерселерде биз кичине аксап калабыз да. Ошон үчүн биз жана идеология керек, идеологиялык багытта ушул аракеттер болуш керек болчу да. Тилекке каршы алар бир 10 жылдын ичинде ошол нерсе талкаланып калды. А биз ошону долбоор катарында өткөрүп, элге даңазалап берели деп атабыз да. Мисалы үчүн элечекте биз 2 жыл, 4 жыл чоң долбоорлорду жасадык. Ошол учурда мисалы кордондон элечек кийчи апаларыбыз 100 сомдон турчу, 200 сомдон же болбосо
А биз кордондон кийген элечек ал кыргыздын элечеги эмес, ал маанилүү эмес деген нерселерди психологиялык бир чоң нерсе агым жүргүзүп көрдүк. Азыр ошо нак оролгон 15-20 метр оролгон элечек кийип калышты энелерибизчи. Жакшы өздөрүнчө мындай топтор пайда болушту элечек кийген апалардынчы. Ошентип бүгүн элечекти бир сыймык катары кийип калышты да. Ошол өзүң айтып аткан жанагы 15-20 метр келген элечекти илгерки учурда биздин апаларыбыз кийчү экен. Эми ал учурда мындай өзүнүн көп функционалдуу деп атпайбы? Керек болсо кепин болуп берчү экен, керек болсо баланога орогуч болуп берчү экен дегендей. Бирок азыркы шартта 15-20 метр келген элечекти кийүүнүн мындай практикалык көрүнүшүн кандай деп ойлойсуң? Бардык улут өзүнүн өзгөчөлүгүн сактап калыш керек да. Кандай элечек кийди, ал кандай жазалат, нак өзгөсүн сактап калыш үчүн биз аны бурмалашыбыз керек да. Ошол учурда алардын турмуш тиричилигине, балага жаляк кылганга же болбосо ошо өлгөн адамга кепин катары колдонуп келген менен ал кыргыздын айымдары кийген элечек катары сүрөттөлөт да. Биз эмне үчүн бүгүн бул шартка туура келбейт, аны биз бир эле ором менен берип коюшубуз керек дебешибиз керек да. Биз ошону кылымдарга өткөрүп беришибиз керек. 20 жылдан кийин бизге кандай муун келет? Элечекти барктап кийип же болбосо элечектин философиясын түшүнгөн муунду өстүрдүкпү? Калпакты кадырлап кийген муунду өстүрө алдыкпы? Алар ошол өзөлүгүндө сактап, андан аркы муунга өткөрүп беришеби? Мына ушул нерседе гана биздин бүшүркөлөрүбүз бар да. Ошого биздин аракетибиз ушундай долбоорлор менен. Кайсы курактагылар үчүн бул элечек тийиштүү деп атат? Эми Кыргызда кыз турмушка узап атканда апалар элечеги менен узатышканда, элечек кийгизип, эми ал эртең эне болот. Ошол бир айылдын же бир урунун тукумун улачуу асылзат катары каралат да. Мына ошол негизде жаш курактагылар кийбеш керек, анан байбичелер эле кийиш керек деген түшүнүктүү орун кылып коюшкан да. Биз ошол стереотиптерге каршыбыз да. Ал ошол чачын өрүп, кеп такыясын алып, шөкүлөсүн алып, анан кийин ошол элечеги менен кошо жиберген. Ал андан ары ошол урууга барып, ошол өзүнүн журтун таап, ошол жерде элечегин кийип, ошо элечектен билген бул кайсы урунун кызы же болбосо кайсы урунун келини деп билген учурлар бар да. Биз ошол жактан айтып атабыз да. Анан бул дорбодо дагы бир өзгөчөлүгүбүз, биринчи жолу эми 40 урунун эн тамгасы салынган калпак презентация болот, ачылыш эмеси. Мисалы үчүн бул байыртадан бери эле кыргыз 40 уруудан куралган. Алардын чоң курултайларда өзүнүн эн тамгасы менен, эн байрагы менен келип чоң кыргыздын тагдырын чечкен учурлар бар да. Ошон үчүн ушул эн тамга дагы унутулуп баратат. Ар бир кыргыздын уулу өзүнүн кайсы уруудан экенин, анан эн тамгасы кандай экенин билбейт да. Эн тамгаларды билүү формасында дагы мындай тартыш маселелер көп экен, талаш маселелер. Биз ошол Кудай буйруса бир күндөн кийин даяр болуп калды биздин калпактар. Ошол калпактарды да ушул улуттук баш кийимдердин парадында ушул 40 урунун эн тамгасы салынган